Layıp buyursa, çoşursak koşulgan pensiya var. Мындан тура 10 жыл мурун ардактуу эс алга чыккан Сүйүмбү Моңошовага ошондо 1000 сомдук пенсия чектелген. Бүгүн анысы 12 миңди чамалап ушуга шүгүрчүлүк кылууда. Айтымында өзү сыяктуу карларга төлөмдөр буга чейин деле көбөйтүлүп келген. Бирок дароо эле азыркыдай чоң сумма кошумчаланган эмес. Демек, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө алга арымдоолор бар деп эсептейт ал. Көбөйтүп аткан өкмөткө деле рахмат. 500-төн 300-төн болсо да кошулуп турчу жыл сайын көбөйткөнү. Кудайга шүгүр. Эмгек сиретекке кетпептир. Өкмөттөргө рахмат. Ушундай жакшы кошулуптур, көбөйдү. 70 жаштагы Карыбек Өмүрказиев дээрлик жарым кылым агартуу тармагында эмгектенди. Бирок убага келип, пенсияга чыкканда жашоосуна өп чап жетерлик төлөм белгиленген. Чындыгында азбы көппү кошумчалап туруп, эми анысы дагы 2000 сомго көбөйдү. Бүгүнкү кымбатчылык белден бекем баскан кыйчалышта бул да болсо чоң колдоо. Терең ишенимде мамлекетте тынчтык, биримдик, ынтымак өкүм сүрсө, карларга камкордук ушу менен эле токтоп калбайт. Кошулуп келген буга чейин деле 200-төн 400-төн кошулуп келген. Бул жылкыда азыр 2000 кошулуптур. Нерesi элибизде тынччылык болсун, журтубузда тынччылык болсун. Эл тынчтыкты гана каалайт, эл тынчтыкты. Статистикалык маалыматтар тастыткандай, Теңир Тоо калкынын 53 миңден ашыгыраагы пенсионерлер. Алардын 18 миңи Нарын районунда жана Нарын шаарында жашашат. Буга чейин аларга ай сайын 125 миллион сомдон берилип келген. Эми министрлер кабинетинин токтомдоруна ылайык мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга жаткандардын базалык бөлүгү 3170 сомго, камсыздандыруу бөлүгү 15%га чейин көтөрүлдү. Анткени мындай көбөйтүүлөрдүн аскер кызматынан жана укук коргоо органдарынан отставка чыккандарга тиешеси жок. Ошондой эле жогорулткан пенсияларды чектөөдө айрым категориялардын жагдайлары да эске алынган. Үчүнчү топтогу майыптардыкы, алардыкы пенсиянын өлчөмүнөн 50% түзгөндүктөн ошондой эле жарымы болуп эсептелинет да. Ал эми жана багуучусунан ажыраганы боюнча пенсия алуучулардыкы октябрь 21-жылы, январь 22 жылдары булардыкы базалык бөлүктөрдүкү көбөйгөндүктөн алардыкы мында камсыздандыруу гана бөлүгү көбөйүп атат. Тактап коюу иретинде мекенибизде 735 миңге жакын пенсионер бар экендиктерин белгилейли. Аларга буга чейин жыл сайын 70 миллиард сомдук төлөмдөр берилип келсе, үстүбүздөгү жылдын 1-октябрдан тарта дагы 20 миллиард сом кошумчаланды. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Нарын.